мына биздин төраганын атына Пенсия чегерүүнүн механизмдерин жөнөкөйлөштүрүү зарыл. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Алы Карашев билдирди. Эл өкүлү жарандар талап кылган маалыматтарды жана аныктамаларды 2-3 айлап жыйноого тийиш эмес экендигин билдирди. Карашев дайындоо процедураларын жөнөкөйлөштүрүү үчүн 1996 жылга чейинки камсыздандыруунун жалпы стажын документ талап кылбай эсептөөнү сунуштады. Өлкөдө пенсионерлердин саны 700 миңден ашты. Андан сырткары эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоонун механизмдерин жөнгө салуу зарыл. Майыптардыгы боюнча пенсияга чыккандарга тиешеси жок болуп атат. Анан потери кормильца дейт. Ошого дагы тиешеси жок. Анан 4 түрүндөгү ушу пенсияга чыгдагы категорияларга атайын документтерин чогултуш керек болот. Айта кетсек, эртеңден баштап пенсия 455 сомго көбөйөт. Депутат Айнуру Алтыбаева майыптыгы бар балдарын бакканы үчүн мамлекеттик бюджеттен айлык алган ата-энелердин, камкорчулардын маселесин көтөрүп, алардын да акчасын көбөйтүү керектигин билдирди. Азыркы тапта камкорчунун кызмат көрсөткөнүнө айлык акы 4900 сомду түзөт. Алтыбаева камкорчунун маянасын бала 18 жашка чыккандан кийин да улантып төлөп берүүнү сунуштады. Бир нече жыл мурун өкмөт майыптыгы бар балдарын баккан энелерге же башка туугандарына жеке ассистент катары айлык акы төлөп берүү жөнүндө эң туура чечим кылган. Ага ылайык майыптыгы бар бала 18 жашка толгондо камкорчуга айлык акы төлөө токтотулат. Бирок бала 18ге толгондо эле куландан соо болуп калбасы белгилүү. Ошондуктан майыптыгы бар балдарды багып жаткан камкорчулардын айлык акысын андан ары улантып төлөп берүү жагын караштырып берсеңиздер. То есть до 18 лет это начисление идет. Социалдык фонддун төрагасы Жаныбек Орозалиев мындай өтүнүч менен кайрылган жарандар бар экендигин билдирип, бул маселе караларын билдирди. Бүгүнкү күндө өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген 30 миңдей бала бар. Анын ичинен 6 миң бала ар дайым багууга жана кароого муктаж деген корутунду менен каттоодо турат. Азыркы учурда пенсиялар орточо пенсия 5800 сомду түзөт. Анан 1 октябрдан баштап өзүңүздөр билесиздер, индексациялоо болот, жогорулайт. Ошондо 6282 сом деп күтүлүүдө. Көтөрүлгөндөн кийин, индексациядан кийин. Орточо пенсиянын эмесин айтып атам, өлчөмүн айтып атам. Биз дагы ошол пенсиялык системаны реформалоо боюнча иштерди жүргүзө баштайбыз. Буюрса, ошол иштелип атат. Анан кийин даяр болгондо иштелип чыгып бүтүп калды, ошону анан сиздерге сунуштайбыз. Ошондой эле жыйында социалдык кызматтарды, жөлөк пулдарды төлөөдө пенсияны үй-бүлөнүн кирешеси катары эсептөө керектигин айтылды. Отурумда эл өкүлдөрү мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун биринчи окууда карап, өкмөттүк кымбатчылыктын шартында пенсионерлердин жашоо деңгээлин көтөрүү боюнча шашылыш чараларды көрүүгө чакырды. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Суроолор жок болсо